Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгө кызматыңыздарда Айзада Сулайманова. Алгач бүгүнкү күнгө карата алынган жаңылыктардын негизги темалары менен тааныштырам. Президент таза иштебеген министрлер түрмөгө кетерин эскертти. Камчыбек Ташиевге операция жасалды. Сот Камчы Көлбаев боюнча чечим чыгарды. Президент таза иштебеген министрлерди түрмөгө кетерин эскертти. Президент Садыр Жапаровдун интервьюсу жарыяланды. Анда өлкө башчысы бир катар суроолорго жооп берди. Ал жаңы өкмөт мүчөлөрүнө таза иштөөнү эскерткенин айтат. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштегендер менен 5 жыл иштешет. Жемкорлукка аралашып оорулук кылса 1 жылга жетпей абакта олтурушат. Эч кимге кечирим болбойт деди ал. Өкмөттүн жаңы курамы 4 февралда куралды. Аны Бактыбек жетектөөдө. Конституциянын жаңы долбоору кабыл алынгандан кийин өкмөттү башкаруу президентке өтөт. Камчыбек Ташиевге операция жасалды. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевге кечээ Греманияда операция жасалды. Бул тууралуу анын жакындары Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу мекендештер, Камчыбек Ташиев агабызга жасалган кечээки хирургиялык операция өтө оор болду. Операция Берлиндин убактысы боюнча эртең мененки саат 8:00 кирип, кечки саат 18:30 гана өзүнө келди. Камчыбек Кудайбергенов: эли журтума өтө ыраазымын. Менин өмүрүмдү Аллахым жана элимдин дубасы сактап калды. Экинчи ирет туулдум окшойт. Эми жашоого мага элим белек кылды. Демек мен элиме татыктуу кызмат менен элиме кылган эмгеги менен жооп беремин деди. Бактыбек Кудайбергенов шаардагы санитардык тазалыктын сапатын текшерүүдө. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов каладагы санитардык тазалыктын сапаттарын текшерүүдө. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык Бактыбек Кудайбергенов алгач шаарда кыдырып санитардык тазалыгын текшерип, андан соң номер 64 мектепке барды. Ал жерде мектептин чатырын оңдоп-түзөө иштери талкууланды. Ошондой эле мектептин айланасындагы жолдорду оңдоо кошумчаланып өттү деп жазылат мекеменин маалыматында. Сот Камчы Көлбаев боюнча чечим чыгарды. Кырымтөбөл Камчы Көлбаевди камакта кармоо мөөнөтүн 2021 жылдын 22 февралына чейин узартуу боюнча чечим чыгарды. Эске салсак, былтыр 24 октябрда мыйзамдагы ууру Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 249-беренесинин 1-бөлүгү кылмыштуу уюмду түзүү жана ага катышуу боюнча иш козголгон. 23 октябрда 1-май райондук соту ага карата башкаруу чарасын УКМКнын СИЗОсунда төргөө амалдары жүрүп жаткан мезгилде кармоо чечимин чыгарды. Өкмөттүн аппарат жетекчисинин 1-орун басары алмашты. Премьер-министр Укмк өзүнүн 2 буйругу менен өкмөттүн аппарат жетекчисинин 1-орун басарын кызматтан алып, ордуна башкасын дайындады. Кыргызстандын өкмөттүн аппарат жетекчисинин 1-орун басары алмашты. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Премьер-министр Укмктын 1 буйругу менен Уран Ахметовду иштен алып, 2 буйругу менен анын ордуна Айбек Жунушалиев дайындалды. Ош базарындагы алмаканга жардам көрсөтүлөт. Ленин райондук башчысы Чынабаев Ош базарындагы көчөтө соода кылган алмакан айым менен жолугушту. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык жолугушуунун жүрүшүндө алмакан айым Чынабаевге Ленин районунун тургуну экенин, шаар ичинде туруктуу каттоосу жана документтери жоктугун айтып берген. Барлашуу учурунда район башчы алмакан айымга Ленин районуна туруктуу каттоого тургузууга, документтерин алууга мындан ары муниципалдык администрация социалдык жактан колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Ошондой эле алмакан айымга Ош базарынын ичинен соода оруну сунушталды деп жазылат маалыматта. Ушуну менен бүгүнкү күнгө карата алынган жаңылыктар түрмөгүн аяктайбыз. Ал эми биздин көрсөтүүнү аба ырайы улантат. Саламатта калыңыздар.